Сен менен таштак жолдо баратсам да сезилет көл үстүндө бараткандай деген жаштар арасындагы бир жагымдуу ырды ырдап угуп колдонуп да жүрөбүз. Мына ушул ырда айтылгандай эле биздин каарманыбыз болгон Баатыр эне, мугалим, анан таасирдүү айым катары таанымал болгон ушул айылдагы Алмакан апа чыныгы ар бир жаштарга жана биздин мугалимдерге үлгү болчу асыл зат айым билем. Алмашым деп ырдын пири ырыспайды боздоткон кезиндеги секелек бүгүн мынтип Баатыр эне, ишенимдүү жар, устат мугалим жана чоң эне. Баланы жанагындай баңгичилик деген боштуктан убактысы бекер эле эч нерсеге жумшабасаң, айтпасаң дебесең, көчөгө чыгат дагы түрлүү түмөн нерсеге урунат. Ал эми баланы балам, мынандай жаса, анандай жаса десең, мындай жөндөмү болсо ооба деп угуп ошону аракет кылат. 3 уул небере менен Алмакан эне өмүрлүк жолдошу Абыл аба экөө Каракулжа районунун Карагуз айылында кадырлуу айыл аксакалдарынан. Бул кеткенде балдарды мына элдин баары билет, балдарды как мен да иштейм да, бул да иштейт да. Компьютер жок болчу үйдө. Ошо кичинекей чоң кызым бар болчу, ошол жардам берет болчу, анан чоң уулду тайтасы бар, ал жакта болчу. Ошо ысык суубузга биде балдар чоңойтукта тарбияладык да. Кулага шеден баары өздөрү. Максатыбыз энени 33 жылдык тажрыйбасы бар Баатыр эне ошол мезгилдеги алдыңкы жетекчи айым катары тартуу болсо да, Алмаш эненин ырыспай тууралуу пикири кызыктырды эле, кепти нарк менен жолдошу баштады. Мисалы мен 30 жыл немеде иштедим балам. Поштада иштедим. Эми эл нерсени айтат экен. Мен эми балдардын баары жумушка кетет да, неме кетет. Урада узулда карайт. Узулда бизде эле да. Мен деле да күлүш мен деле старший элемди мен. 11-12 адам иштейт элек. Ырыспай ырдаганда звонить этип турам, үйдө телефон бар да. Каякта жүрөсүң? Радиону косо эшикте жүрө турам. Радиону ачып койсоң деп айтат. Оппо деп карап турам. Абдан эле сура. Анан эл экен, ализ айтат экен, окуп урат экен. Радиону таркалайт экен. Телевизордо ошо алып барып көрсөтпөйт экен деп ал жалган. Неме Ырыспайдын 97-жылы 55 жылдыгы болду. Неме Тажикеде болду. Көпчүлүк чындыгында мен деле тааныйт, Алмакан деле таанайт, абзең деле таанайт. Бирок экөөбүз башка экөөбүз экенин билбейт экен көпчүлүгү. Ошондон бөкөнбөй бөркөйүп келди. Ырыспайдын аялы келди, Дөөлөт кыздар менен келди. Койчу ондо Жетурдун аксакалдары бүт барды жерге. Бишкектен келди. Ой, баардыгы келди, асkarчылар келди. Анан ошол жерден алып барчыларынан келип сурап калды экөөбүздү. Кандайыңды алабыз? Кайсы малда сүйлөштүр, кайсы малда. Анан мен абышкам айтсынчы деп калдым. Мен абышкамды неме деп да. Анан мен айттым, ар кайсы нерсенин убактысы бар дедим. Орто ооп баратканда дедим, башта эле дедим. Мага сен ырдаганда ырдай бересиң деген. Анан бизге сөз бергиле, анан апасы ырдап берет. Мен апасы деп дейм дайым эле. Анан ошондон чыгып калдык. Чыгып сүйлөп, ханымын сүйлөп, анан көп нерсени айттым мен дагы. Баштан өткөндү айттым, эл ортосунда болгон баары кызыгат экен деп. Баарын айттым, кандай баш кошконсуңар, кандай деген болду, аны айтып. Анан отурунан мен деланчамын билем дедим. Бирок окшош тура албайм дедим. Ырдай турган адам бармын, абзең ырдап берсин, абзең ырдайт ошол жерде. Ага мугалимдин табиятына салган 33 жылдык тажрыйбасына көнгөн Алмаш апа толуктоо киргизди. Бул Ырыспай бизге кудурукта болуп жүргөн, анан мен ошондо окуучу элем. Ошондон ырдатып жүргөн, бийлетип жүргөн, кошо жүргөнбүз. Анан ошонун үйрөткөн ырларын, обондорун бирин калтырбай эле ырдап үйрөнүп алып жүргөнбүз да. Анан
Кийин ал 10 болуп жанагындай болуп кетти. Бул ошо поштада иштейт эле, анда радио бар эле. Анан радиодан ырдаганда угуп атасыңбы дейт эле, угуп атам дейт элем. Анан мен өзүм үйгө барганда, ушул радиодон коркуп турат элем да, дагы балакат жанагы ырдап ийбегей эле. Жеңеме айтып турат элем. Жеңе, ал балакаттан өчүрүп турчу. Кокусу ошонун дошу чыкса, шып өчүрүп. Үйдө эми бир жолу ошондой болуп эми жаман болгонмун да өзүмчөчү. Мага ушундай намыстанып, эми эмне болот экенмин деп ушундай. Акам анда өтө катуу уялат элем, Нурлан. Жолболду менен Чолпонун окшоп булар баш кошмок түгүл, кыз жигит болуп жетелешти эле баспаптыр. Тыкаан окуунун мыктысы болгон жана жагымдуу ырдаган Алмаканды мектепте көркөм жетекчи болуп жүргөн Ырыспай Абдыкадыров иштен жактырып жүргөнүн каңырыш уккан байсал аксакал тентек жигитке кыз берүүгө дил оруп, абыл абага жаштайынан баталап турмушка берет. Ошондон алмаш Ырыспайга жетпеген махабат арман ырларына айланат. Анан улуу ырдын ушул каарманын кыргызда конокту капа кылбайт да, суранышчы четке какпайт деп катуу көшөрүп, суранып, олтуруп кой дегенине карабай, дал ошол алмашымды ырдаттык. Билбейм неге кетпей койдуң эсимден, бир кездеги бирге жүргөн алмашым, элестериң көз алдыма тартылып, эртели кечер кетесиң жандасың. Алмашым, жарык деп дайым жанга сүйкүмүн өзүң, жазгы гүлдөй жакшынакай жайнасың. Бир өмүр бирге жашаган жарына абыл абада аптан ыраазы. Баш кошконубузга 51-жыл болуп атат. 63-жылы 27 декабрда баш кошконбуз. Кудайга шүгүр, ошодон бери мына 8 балалуу болдук. Байбичеме мен ыраазымын, байбичем мага ыраазы. Өздөрү сөзүндө көп жерде айтып жүрөт. Алмаш эне өмүр бою ушул айылда жашап, аттең мага ушул өз мезгилинден чыганы, миллиондордун кумири ыржаз деле дебей эле ушул айылда бала окутуп, турмушту аркалаган айым. Азыр да кадимки айыл сарамжалына чыйрак. Сүйлөп атып эле анан кийин башта бир айта бериң дегенин уктум эле бир үкаларымын. Неме дейт? Эл эп көрсө, абжесине жанагы немени, ким эле, давлетти сиңди кылып берейин дебедиби? Эл эп көрсө дейт. Ошондо эле эл бир кол чаатат дейм. Ырдап бер деп калышты, анан ырдап бердим. Бир ырды ырдасам болбойт, эки ырды ырдасам болбойт, кол чаап атышат болбой эле. Анан автобуска кирип отурдум. Кирип отурсам мына ушканда жаныма барып калды. Бир маалда неме барыптыр. Жанкы Ырыспайдын аялы. Давлет барыптыр. Эжеме го майли, эжеге го майли деди. Сиз эмне үчүн ошентип айтасыз? Мен Ырыспайдын ысыгына күйүп, сууна тоңуп мынан жүргөмүн деп эле мынага ошентип кетип баратканда эле эми кандай кылайын, ызычуу болуп кетпесин деп. Айнанайын, Давлет. Ошол сөздү эмне кыласың? Ошого кулак салсаң жакшы болот эле. Кой, дедим эле мына түшүп кет деп. Кой, андайлар айтыле берет. Эмне кылат элең? Укпа деп, аны мына жолуна тап. Анан кийин автобустан түшүп кетип калдык. Кийинчерээк директор болуп ушул мектепти да негиздеген экен. Балдар батпай калды. Анан кийин ушул мектепти кошумча курганга аракет жасалды да. Аракет жасалып анан кийин анда өзгөнгө карайт элек. Өзгөндүн Алматова Кимсан деген эжем бар эле, ошол сельсовет эле. Анан эжеге айтып анан ушундай мектеп курдурбасак болбойт. Балдар саны көбөйүп кетти. Батпай калды класстарга. Анан ушул канча класс комплекти болду? Мынягы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 класс комплектини коштуруп анан кийин ушу мектепти курдурган. Анан ушундай иштеп жүрдүм. Кезинде чоң ыргак каарман болгон секелек, азыр балдардын 30 жолку бүтүрүүчүнүн урматы үстүндө жүргөн эже, айылдын сөзү өтүмдүү дагы энеси. Бу Алмакан эже Батыр энебиз, жана сыймыктуу апабыз десек да болот. Бу кишинин кылган иштери зор. Ушу көчөгө
канча деген шагылдарды болгон больницабызга холодильник жана башка муздаткычтарды алып келип берип, эл алдында өрнөк сыйга ээ болгон. Анан эженин ооруканага кылган жардамын угуп жүрөк жылыды. Ушу больницанын бир тамак муздаткыч керек эле деп сурасам, ошо айткан сөзүмдү жерге калтырбай макул болуп 15 000 сом акча берди. 15 000 сом акчасын алып, анан кийин өзүм ушул айылдын бусу бар эле, Бакыт деген өзүмдүн окуучум бар эле. Ошонун өзгөнгө барып алып, 500 сомго жол кирә төлөп, алып келип анан больницага ошол оорулууларга койдуруп бергенмин. 7 балага эне, жубай, анан демилгелүү аял Алмакан апа алкап батасын берип узатты. Көркүн аркы өзгөлөрдөн башкараак кара кулжа ушул жерден башталат деп, кезинде Манасты кулжасы кумдай коюлуп, аркары суудай суюлуп, кара кулжа жергесинин чек арасы дагы, суулугу да мына ушул жерден башталат. Бүгүн биз ушундай куттуу жергенин алдыңкы айымдар жөнүндө аздыр көптүр сөз кылдык. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар демекчибиз.